Бул топтошкон балдардын мушташы Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Иса Хумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталды. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкери менен New TV патруль программасынын журналисти чоң муштымдарды арашалаганга аракет кылышкан. Бирок эч кимди көзгө илбеген балдар араңдан зорго барып токтошкон. Кино көргөндөй болду. Не болду? Түстүр бияқта. Коомдук тартипти бузган бейбаштар наркология бөлүмүнө жеткирилип, спирт ичимдиктерин ичкендиктери аныкталган. Алардын арасында экөөсү 103 тез жардам кызматында иштей тургандыктарын айтып, ишти башка жол менен бүтүрүүнү ойлошту көрүнөт. Бирок майнап чыккан жок. Бизге белгилүү болгондой, чатакты баштаган бир тарап кызды болгондугуна байланыштуу майрамдап жаткан. Экинчи жак болсо кандай себептерден улам жаңжалга аралашып калганы белгисиз. Эң башы кандай болду эле? Соода кылып чыгып атканбыз. 5-6 бала бизден бирдеме өндүрөйүн деп сөз сүйлөдү, ошол жерден чыгып кетти. Өзүлөрүн тез жардам кызматынын адиси жана айдоочусу деп тааныштырган бейбаштардын өздүгүн тактоо максатында Бишкек шаардык тез жардам кызматынын станциясына кайрылганыбызда бул маалымат жалган болуп чыкты. Вообще не знаю, кто такой. Тез жардам бекетинде Бекжан аттуу бирөө эле иштеп кеткен бизде. 17-жылы жумуштан кеткен. Андан башка Бекжан деген адам берт иштеген эмес. Ал тиги сүрөттөгү болсо, чын айтайын, биз тааныган жокпуз. Анан ким экенин биле албайбыз. Анан мындай да жумушка келет адам, биздин жумушчулар. Ал күнү жумушун иштейт, нормально кетет үйүнө. Анан баягы өзүнүн бош убактысында ал адам эмне кылып жүрөт? Мисалы үчүн биз аларга контроль кыла албайбыз да. Эскерте кетсек, 15 декабрга караган түнү Октябрь рейбисине шаардагы дүкөндөрдүн биринде мушташы болуп жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Тартип сакчыларынын айтымында эки топтун ортосундагы келишпестик 1988 жана 1995 жылкы эки жарандын кесепетинен чыккан. Тараптардын бири-бирине дооматы жок болгондуктан кылмыш иши козголгон эмес. Милиция кызматкерлеринин билдирүүсүндө 95-жылы туулган НБ жана 88-жылы туулган А аттуу жарандардын ортосунда сөз келишпештиктен айынан мушташуу чыгып кеткендигин билдиришкен. Алардын айтымында алар 15 декабрь күнү Ахунбаева жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Народный дүкөнүнүн жанынан белгисиз адамдар менен жолугуп сөз келишпестиктен мушташуу келип чыккан. Натыйжада алар бири-бирине дооматы жок болгондугунан кылмыш иши козголгон эмес. Чогултулган материалдар коомдук коопсуздукту сактоо бөлүмүнө жиберилип, административдик чаралардын кабыл алынышы күтүлүүдө. Кайрат Кенжебаев, Гүлчөрө Казымкулов, New TV.